Ассаламу алейкум жалпыңыздарға. Иммунитет темасында біраз сөйлешелі. Егер де иммунитетіңіз начар болса, кез келген оору менен ооруп кала бересиз. Ошол себептен баарыбыздын максатыбыз аны көтөрүү болуш керек. Эмнеден улам иммунитет начарлайт? Өтө көп себептерден. Эң маанилүүлөрүнүн бири бул микробдор, агырагы вирус, бактерия, грибок. Алар бизде канчалык көп болсо, алардын таасиринде бизде болуучу оорулар менен ошончолук көбүрөөк ооруйбуз. Максат аларды жок кылуу болуш керек. Ар биринин өзүнүн дарысы бар. Вируска каршы дагы, бактерияга каршы дагы, грибокко каршы дагы. Ошолордун таасиринде аларды жок кыла алабыз. Бирок биз антибиотикти канчалык көп колдонсок, ошончолук иммунитет начарлайт биринчиден. Анан бир микробду жок кылганыбыз менен антибиотиктин таасиринде башка микробдор, антибиотик жардам бере албай турган башка микроб дагы түшөт дагы, организмди андан беш бетер алсыратып коюшу мүмкүн. Бул деген сөзүм антибиотикке болгон терс көз карашты пайда кылуу эмес, болгону башка дагы ыкманы кошуу керек. Ошондо максатка ылайыктуу болот. Бул эмне дегени? Бул табигый антибиотиктерди колдонуу дегени. Табигый антибиотиктерге өтө көп азыктар кирет. Ошолордун ичинен эң жакшылары бул бал жана чеснок. Экөөсү тең ден соолук үчүн дары катарындагы, азык катарындагы миңдеген жылдардан бери колдонулуп келе жатат. Тажрыйбадан өткөн нерселер. Ар бирине бир аздан токтолуп кетейин. Чеснок бул иммунитетти көтөрүүчү биринчиден. Анан өтөдө айтканымдай организмдеги керексиз болгон микробдорду жоготуучу азык. Анын курамындагы аллицин деген зат дал ошол микробдорду жоготуучу касиетти. Ал эми балга токтоло турган болсом, курамында бизге керек болгон бардык витаминдер жана минералдар бар. Ошондуктан ал дагы иммунитетти көтөрүүчү биринчиден. Андан сырткары биздеги зыяндуу болгон микробдорду жоготуучу дагы касиети бар. Ар бир клеткага чейин пайдасы тиет балдын. Бирок эгер максаттуу жана өлчөмү менен колдончу болсок, себеби бул калориясы көп болгон азыктардын катарына кирет. Ошол себептен бизди толтуруп коюшу мүмкүн. Семиришибиз мүмкүн эгерде көбүрөөк колдончу болсок. Ошол себептен ченем менен колдонуш керек. Максаттуу дары катары болгондон кийин азыраак колдонобуз. Кантип экөөсүн биргеликте колдонуу керек? Экөөсүн бирге колдонуунун максаты бул таасирдүүлүктү ашыруу болуп эсептелет биринчиден. Анан иммунитетти дагы жакшыраак көтөрө алабыз экөөсүн чогуу колдонуу аркылуу. Эми кантип чогуу колдонобуз? Бир тиш чеснокту майдалайбыз, мүмкүн болушунча майда кылып турап, чай кашыкка салабыз, ошонун үстүнө толтуруп таза бал куюш керек. Анан ошону жутуп коебуз ач карынга. Бир күндө 3 жолуга чейин муну аткарсак болот. Кимдин убактысы жетсе 3 жолу, болбосо 2 жолу, эң кеми 1 жолу жутуп коюш керек. 10 күнгө чейин сунушталат. 3 айда 1 жолу. Ошондо 1 жылда 4 жолу аткарат экенсиз. Сөзсүз түрдө зор натыйжа болот. Кимдерге көбүрөөк сунушталат? Биринчиден, иммунитети начар деп өзүн эсептегендерге, анан эртең мененки тамакты жебей ишке кетчүлөргө, себеби аларда энергиялык таңсыктык көп болот. Анан дарыгер дагы ошол иммунитетиңиз начар экен деп айткан пациенттерге дагы көбүрөөк сунушталат. Аткаруу анчалык деле кыйын эмес. Эгерде ашказаныңыз ооручу болсо, байкап көрүңүз, бир колдонуп көрүңүз. Эгерде ооручу болсо, анда бир жумада 3 жолуга чейин гана колдонсоңуз болот. Эгер ашказаныңыз күчтүү болуп, көтөрө берсе, анда күнүнө колдонуп 10 күнгө жеткирсеңиздер болот. Жаш балдарга сунушталбайт. Калган бардык бир гана ошол диабет менен жабыркаган бейтаптарга дагы көп сунуштала бербейт. Калган бардык ооруган деле адамдарга бирдей сунушталат.